Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн биз сиздерге ушу атайын бир чоң долбоорду баштап тааныштыралы деп турабыз. Кудай буйруса мынакей алдыбыздарда жакын деле ыйык Курандын арабча текстинен түз кыргызча котормосу чыкты. Бул котормо боюнча бир аз тааныш болгондор да бар, бирок көпчүлүк тааныш эмес. Ошондуктан бул котормону али окуй электен мурун дагы анча мынча айта турган сөздөр, анча мынча багы элге жеткире турган түшүнүктөр бар. Ошол себептүү мына ошо автор Темиралы Кунашевдин өзүн чакырып бир кенен кесир маек кылалы деп чечтик. Мына сиздердин алдыңыздарда ошо Курандын котормочусу Темиралы Кунашев агайыбыз. Эмесе ошо сөз узартпай токотер жеринен баштай берсек. Саламатсызбы Темиралы ака? Саламаттык. Мына сиз ушу 45 жылдан бери эле ошо мен билгенден ошо Куран менен жүрөсүз да. Ооба. Акыркы бир 10-15 жылдын ичинде таптакыр ушу үйдөн чыкпай Куран жазып болгансыз. Куран окуп ушу котормо китептерди жазуу менен. Анын ортосунда мынакей ушу 2002 жылдан бери бир 3 китебиңиз чыкты Куран боюнча. Бирок коомчулукта негедир ушул китеп боюнча бир кызуу талкуу же болбосо бир мындай бир элдин бир реакциясы анчалык байкалбай келди да. Ушул боюнча сиз ушу айтып келгенде могу Куранды которууда эмне себеп болду биринчиден? Анан ушу бизде Курандын котормолору көп да, мына бир топ котормолор турат. Орусча, кыргызчада мына 5-6 котормосу бар экен. Ушулардын баарысын окуп көпчүлүк окурмандар тааныш мына ошо Курандар менен. Эмне үчүн бизде ушу дайым эле ошо Куран кандайдыр бир деңгээлде ошо талаш тартыштын ортосунда келе берет. Ушу бир Куран чыккандан кийин аркасынан экинчи Куран чыга берет дегендей кайра эле которулуп. Буга эмне себеп болду? Анан сиздин ушу Куранды которушуңузга негизги себеби эмне болду? Сен мен жакшы билесиң да, 45 жылда ошол бул 45 жыл аз убакыт эмес. Негизи мен ошол Куранды которуш жөнүндө ошол мезгилдин ичинде такыр ойлогон эмес экен да. Эмне үчүн мен ошол Куранды изилдөө боюнча мына китепти мисалы айтайын. Священный Коран 3 периода человечества деген. Бул башы 1987 жылы башталган. Ошондо жазып баштагансыз болуп кетти. Ошондо мен ушу бир алгачкы жолу Чыңгыз Төрөкулушка келип учураганымда ал киши аябай таң калган да, ошо Курандын көп нерсесин сүйлөшүп үйүндө 2-3 саат. Демек, биринчи ушу Чыңгыз Төрөкулуш тааныш болгон турбайбы сиздин китебиңиз менен? Мен ошо келишке аргасыз болуп калдым. Кептин ачыгы мен 9 жыл окугам түштүктө, Маргылан, Наманган ушул тараптарда. Куран тафсирлерин окугам, хадистерди окугам, фик илими боюнча окугам. Анын үстүнө Ферганадагы эң мыкты мударистердин биринен окугам, Мавлиян Кара деген кишиден. Бул ала окуганын биринчи байкыштагында. Дагы эң алгачкы устаттарымдын бири ал 101 жашында өттү. Мына Курандын баш сөзүндө мен аны жаздым. Молла Жарахун Дамбылда деген ал бул Саудовская Аравия, Пакистан, бардык Орто Азияга кеңири белгилүү алым. Ал Мири Араб медресесин 22 жыл бою окуп, Бухарада. Ошондо Бухаранын мударистери айткан экен. Бухарадын илими бүтүндөй Касансайга кетти. Жакшы окуган экен да. Анан ал киши 3 күн Амир Алимханга муфтий болуп иштептир. Баягы Бухараны бүткөн эле. Басып алардын алдында. Анан 3 күндөн орустар басып алыптыр да. Эми бул узак история, ошондой устаттардан өтүп келип, анан мени дагы бир заманда ошо КГБлар аркама түшүп калганда мен Чыңгыз Төрөкулушка беришке аргасыз болдум да. Мага жардам берсе дедим да чындыгы. Ал убакта КГБ деген өзүнчө жаңалык. Анын колуна түшкөн адам чыгып кетиши да кыйын. Эмне себептен КГБ аркаңыздан түштү? Эмне себеп? Ошо мен өзүм да окуйм, мунун баары кабар тыңчылар аркылуу жетет да. Ал үстүнө Чаткал, Жаңы жол, Таш көмүр, Ала оканын ушул региондордун көзөмөлгө алган КГБнын баш конторасы Ала окада болчу. Мен Ала окада окудум да. Эми бул узак маселе.
буйрусал боюнча кийингениңизди кийин токтолгон кеңири токтолобуз. Анан мен ошол Чыңгыз Төрөкулушка келгенде ал аябай ошо Куран боюнча кызыгып, мен оюмду сураганда бул азыр мына дүйнө жүзү чуулдап атат, апокалипсис деп атпайбы? Кыямат болуп калды. Бул эми апокалипсис, бул батыштын түшүнүгү. Мусулман түшүнүгү мындан кескин айырмалат да, ал жөнүндө дали сөз болот. Ошол мезгилде Чыңгыз Төрөкулуш Кыямат, анан Кылымга тете бир күн деген романдарында дин темасына кайрылып, бул дагы бекер эмес, анан ал кишинин өзүндө Куран жөнүндө жакшы түшүнүк бар экен. Эмне үчүн ошол өткөн кылымдын 70-80 жылдардын арасында биз таптакыр бул динден бөлүнүп, коммунисттик режимдин көлөкөсүндө турганда ал киши байма-бай Европага, Францияга каттап, анан азыр эми чыгып атпайбы, Капитан Кусто, Морис Букай, алар ошол мезгилде эле бул ачык дүйнөгө сенсация болуп. Демек Чыңгыз Төрөкулович ошол учурда эле алар менен кабардар болгон. Кабардар, ал билет да бар. Анан бул жөнүндө айтып, ошондо эле айткан мага. Эми коммунисттер бул таптакыр муну тыюу салып койду. Бирок батышта деген Библиядагы, Курандагы чуулдатат. Аны эч качан токтотуп кое албайт деди. Анан сен айткан кызык материалдар ал козголо элек, бирок сен ошол илимий жагын абдан жакшы айтып атасың деп. Эми бул ошол боюнча. Эми дагы бир суроо да. Могул жогорудагы ушу бир топ котормолор турбайбы? Мына биздин алдыбызда, кыргызча деле бир 5-6 котормосу бар экен. Бир 2-3 котормо менен мен өзүм да тааныш болуп чыктым. Чындыгында анча-мынча айырмалар бар арасында. Анан сиздин ошол котормолордон бул сиздин котормоңуз эмне менен айырмаланат? Же ушу эмне себеп болду Куранды кайра дагы бир жолу кыргызча которуп чыгышка? Ал ушундан келип чыкты. Мына мен бул китепти жаздым, азыр сага көрсөтүп аткам. Буга 28 жыл убакыт кетти. Муну биринчи жолу ошол Чыңгыз Төрөкулович окуган. Акыры гана 1-2 материалдарын окуган эмес, ал ооз экиде мени менен көп сүйлөштү, жазуу түрүндө да бердим мен ага. Андан кийин айрым окумуштуулар мага ушундай деди да, сен эми жалпы элге кыргызча жазбайсың. Китепти кыргызча которбойсуңбу? Деги эле жаза турган кыргызча жазбайсың. Мен орустар ансыз деле жетишерлик материал бар, Куран боюнча да башка диндер боюнча. Анан мен өзүм ошол учурда бул кыргызча котормолордун анча көңүл бөлбөгөн экенмин, алып койчумун барактап, бирок мындай тыкыр көз менен карабай. Анан мейилдеп бул китепти кыргызча которгондо эми аяттарды кайсы бир котормого беришиң керек да шилтеме, ишеничтүү деген. Ушунда мен аябай кыйналдым. Чынын айтышым керек, бул таптакыр котормо жөнүндө түшүнүгү жок кишилер которуптур. Маселе ушунда. Котормо деген өзүнчө бул чоң илим. Анын бир белгилүү принциптери болот. Сен ар кандай китепти которсоң, анын терминдерин, анын стилистикасын, анан ошонун тегерегиндеги билимди билишиң керек да. Билбесең, анда ага тийишпешиң керек. Негизги маселелери. Анан ушунда мен башым айланып калды да. Бул акыркы котормо экен, 4 киши которгон экен. Кимдер деп жүрөт бу жерде? Мына Абдушукур Исмаилов, Дүйшен Абдылдаев, Садыбакас Доолов, Садык Габай дейт. Текшергендер Кимсанбай Абдурахманов, Камил Абжапаров. Ыйык Куран маанилеринин кыргызча. Кыргызча эмнеси экени белгисиз. Маанилеринин кыргызча дегенде ой бүтпөй атпайбы, кыргызча эмнеси? Терминдери, котормосу, түшүнүктөрү. Анан бул жерде мен ачык айтышыбыз керек. Эгер Куран жөнүндө сөз болуп атса, биз ачык айтышыбыз керек. Аны жашырып койбошубуз керек. Курандын алдында биз баарыбыз бирдейбиз. Мейли окумуштуу болсун, мейли башка улуттун өкүлү болсун, мусулман болбосун. Мына бул текстти абдан туура которуш керек. Бул текстти туура которуш керек. Анын үстүнө бул ыр эмес, көркөм адабият эмес. Анан такыр ала албай койдум. Андан кийин дагы башка котормосу бар экен.
Bul Şamsüddin Abdülkalık ulu deydi. Bul kişide de kotorma jönündө takır түшүнүк жок экен. Maksat da yok, çınını aytkanda. Kotorma bir maksatка layık boş gerek. Emne maksatта kotorosун. Andan keyin dagы bir kişinin al Kırgızça kotormasını algaным жок. Алаудин Мансур деген киши которган экен. Мен мунун өзбек котормочусу. Мен анын өзбек тилинде которгонун карайм. Биринчи ошо ал өзбек Өз тилинде кандай которду? Бул деле котормонун деңгээлине жетпейт. Демек сиз өзбек тилин дагы мыкты го. Мен окугам да маргыларны. Бул деле котормонун деңгээлине жарабайт экен. Мына ушундан чоң өксүк пайда болду. Анан мен ойлодум да. Ана жалпы интеллигенция, бизде университеттер бар, илим институттар бар. Биз каалайбызбы, келечекте биз Куранды дагы, Библияны дагы, мына индуизм боюнча адабияттарды дагы окуйбуз. Ал эч ким тосуп кое албайт. Жалпы эл окуйт. Таанып билиш үчүн. Ким кайсы кандай кабыл алат, ал экинчи маселе. Анан мен ошондо дагы бир нерсени айтып коюшум керек. Мына бизде Куран окулат. 2-3 максатта окулат. Салт санаада карылар, молдокелер ритуал катары арабча текстин окуйт, Аллаху акбар деп кирет. Бул эми ритуал. Соол тийсин дегендей. Ал маанисин түшүнөбү, түшүнбөйбү, ал жөнүндө маселе жок. Анча мынча медреселерде мен кээ бир мындай таанышып жазылган китептерди окуйм. Китеп жазуу деңгээли начар бизде. Деле дин боюнча китеп жазыш деңгээли абдан начар. Эмне үчүн? Мунун баары баягы кыргыз тили деген маселе ортого чыгат. Эгер биз кыргыз тили деген маселени карап туруп, мейли жомок которобузбу башка элдер, мейли философиялык эмгектерди которобузбу, мейли илимий адабияттарды которобузбу, диний эмгектерди которобузбу, ошол эле Куран, Библия, башка китептерди которобузбу, ушунда кыргыз тили деген маселе биринчи ортого чыгат. Мына сен карап тур азыр. 14-сүрөнү ач. Ибрахим сүрөсү. Мен мунун оригиналын карап турайын. Сен оку, андан кийин өзүң да ошого жооп бергенге аракет кыл. Ибрахим сүрөсү деген бар. 14-сүрө. Таптыңбы? 4-түнчү аят болсо керек. Эмне дейт? Биз ар бир элге ачык түшүндүрүп бериш үчүн алардын өз тилинде сүйлөгөн элчи пайгамбарларды жөнөттүк. Алла кимди кааласа адаштырат, кимди кааласа туура жолго салат. Улук да, даанышман да ал өзү. Туура. Бул сиздин котормоңуз. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Mana şu жерде айтып атат. Биз ар бир элчи пайгамбарды эмне дейт? Өз тилинде түшүндүрүп бериш үчүн жибердик деп атат да. Өзүнүн элине, значит, демек өзүнүн элине түшүндүрүш үчүн болуп атат, Бул эгер кыргыз элине бир пайгамбар жиберген болсо, Алла Таала кайсы бир заманда сөзсүз ошол доордогу кыргыз тилинде жибермек. Анткени ал тилди кемитип сүйлөсө бузулат түшүнүк. Бузулат да. Мисалы хадистерде Мухаммед пайгамбар ошол арабтардын өздөрүнө көп сөздөрдү түшүндүрүп берген. Хадистерде учурайт. Демек ошол учурда деле арабтардын өзүндө түшүнбөгөн бир ошол айрым бир лексикаларды пайгамбар түшүндүрүп берген. Бул эмне? Куран өзү да түшүндүрөт. Мисалы Кадыр түн деген сүрө бар, акыр жагынан ачсаң бул сөздүк жөнүндө. Kur'an sözlük katarı düşündürür. Kadir tün деген emine alsak emniyeni bildirdi deydi. Bul oşol tünde ruh adam perişteler düşet. Al min aydan jakşı dep. Kadimkere bizdin sözlükleri düşündürgende düşündürür. Şunday köp ayatlar var. Sözlük düşündürgen. Emi bugünkü kırgız tili degen var da. Mına 100 yıldan murdankı kırgız tili menen azırkının ayırması var. Mesela bizde dini çevrede momun musulmanlar da söyley beredi. Momunlar da koyat.
мына жалпы азыркы кыргыз тилинин нормасына жалпы интеллигенция момундар деп койсоң, ал бир коёзунан чөп албаган жоош киши экен дейт. Ал мусулман дин аны түшүнбөйт. Демек бизде айрымда момун мусулман дегенде мусулмандар ошондой бир момун болуш керек экен дегенде түшүнүп кетип атат да, туура? Биз бул мезгилде ал түшүнүк баягы бардык массага жетиштүү эмес. Биз ошо Куранды которуп атканда биз ар бир сөзүнө терминологиясына көңүл бөлүшүбүз. Демек Курандын баягы исламдын деңгээлиндеги терминине, маанисине келишибиз керек экен да. Ошондон анан кыргыз тилине адекваттуу деген, туура дегенде. Экинчи маселе. Мына котормолордо стиль деп коет. Куран кандай, стили кандай дейт. Эми муну орусча айтканда лапидарный стиль дейт. Бул латын тилинде лапидариус деген. Ташка жазылгандай дейт. Эми бир киши ташка жазса кандай жазат? Кыска жазат да абдан. Ал көркөм адабият эмес, ташка чегип гана. Түшүнүктүү көп маани камсыз. Абдан ошол маанини сыгып кыска. Мен ошо бир алгач которгондо мындай текшерип ар жеринен көрдүм. Тексти абдан кеңири которуп, андан абдан кысып, анан ошол лапидарный стилге жеткирип, эгер анда түшүнбөй калса, кашаанын ичине кошосуң айласы жок. Ал Куранда жок. Аны мен баш сөзүмдө айттым. Демек Курандын аяттары да ошол лапидарный текстте туруп турбайбы? Демек ар бир аятка өзүнчө бир маани бериш керек экен. Чоң, кеңири көлөмдө, туурабы? Мунун баарын көңүлдөн өткөрүш керек. Ал биздин котормолордо ал түшүнүк да жок ал котормочуларда. Мен ачык айтышым керек. Түшүнүк да жок. Анан мен редактор мына Аалы Молдоканов деген киши бул өмүр бою тил жаатын иштеген, кыргыз тил жаатында. Акыркы жылдары ошо терминология комиссиясынын бөлүм башчысы, тил комиссиясында. Мамлекеттик тил комиссиясы. Ал бардык Кыргыздын бардык мейли түштүк, түндүк кайсы регион болосун Аалы Молдокановду жакшы билет. Мен аны соргой редакторлукка көндүрдүм. Мен ошол кыргыз тилин айтып атсам ана макул болду. Өзү окуп көргөндөн кийин орусчаларын салыштырып. Сеники жакшы экен деди. Түшүнгөндөн кийин. Мен айттым, Ааlıга. Курандын өзүндө тил, ар бир пайгамбар өз тилинде жеткириш керек деп атат. Анан мына котормолор, бу котормолор болбойт экен, мен түшүнбөй койдум, окуй албай койдум.